Ассаламу алейкум туугандар. Акыркы учурда Москвада 600 миң, 800 миң, даже миллионго жакын кыргыздар бар экенбиз. Ошол кыргыздар азыркы учурда Кыргызстанга абдан чоң салым кошуп. Анан Кыргызстанга азыркы учурда эң көп акча алып келип каражаты орундарын түскөн бул азыркы учурда биздин текстиль, Люблино, Садоводдо иштеген жарандарыбыз кыргыздар бар. Андан тышкары дагы Москвада кичинекей Кыргызстанда жасалган, Кыргызстанда тигилген, Кыргызстандын орнаменти менен, Кыргызстандын бир өзүнчө бир духу менен, руху менен жасалган узун, эксклюзивный, то есть бөлөк жакта жок, эч жерден чыкпаган көйнөктөр бар, костюмдар бар, пальтолор бар. Андан тышкарыда Кыргызстандын продукциясы бар: тойбоз, шоро, колбасасы, куруттары, ошондой нерселер бар. Чакан магазини бар. Метро Таганский, кольцевая линия, Верхний Радищевский, дом 9, строение 4. Ошо жака келип, кичине болсо дагы Кыргызстандын дамын татып, Кыргызстандын кийимин кийип, Кыргызстандын экономикасына, Кыргызстанда бир кийим тиккен бир кыздын жашоосуна салым кошуп койсоңуздар болот. Сөзсүз түрдө 800 миң Кыргызстандын эле продуктусун алып жей турган болсо, Кыргызстандын внутренний валовый продуктусу жок дегенде 15%, 20%ке чейин өсүп кеткенге толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан патриот бололу, өзүбүздөн чыккан нерсени кийели, өзүбүздөн чыккан нерсени ичели да, өзүбүздөн чыккан нерсени жейли. Бардыгыбызга тең. Ийгилик гана болот. Мунун эч кандай минусы жок. Биринчи, продуктубуз экологически чистый. Экинчиден, кийимдерибиз эксклюзивный, эң жакшы тигилген. Үчүнчүдөн, ошол жактагы оюн сааганга, коюн сойгонго, кийим тиккендерге салымыбыз абдан чоң болот деп ойлойм. Ассаламу алейкум, баарыңыздарды билимдикке чакырып кетмекчимин.